Assalamu alaikum Kırgız elim. Tınç amansızdarбы? Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Kırgız elim. Bizden tasiri küçtü Taup attı YouTube kanalımızın görücüleri, oğucuları, kattalıçıları. Bugünkü günü menin dağı sizler menen özümdün iyiliklerim menen, жаңылыктарым menen, kuanычым menen bölüşöйүн деген bir жақсы niyetim var. Meni kuvandırgan. Bu darıgerдің kuanışı kanday kuanış boluşu mümkün. Darıgerдің baktısı bu özüne gelgen beytav adamды darılap ayıktır algan bolsa, darıger üçün en çok bakıt oşol. Kudaya şükür. Allah Taala'ma çeksiz şükürler, maktolor bolsun. Salam salavattар Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. Mına ötken cuma, bundan tuğra bir cuma murun benim şu kabinetime bizim kavul alığa bir karındaşımız geliptir. Şu sizge bir 5 minutga girip çıkkanga bolobu dep bizde очередь кезек көп болгон үчүн уруксат сурап кириптир. Анан gel dep kabinetке киргизип сүйлөшүп калды. Meni tanıdыңызбы деп. А дегенде башында таный албадым. Өңүң таныш. Sen kaçan geldin yine bizden darılangansın go desem bana ova Kuanbayke. Ben sizden darılanıp getkemin. Bugün sizge bir suyunç aytıp özümdün şifa tapkandardım aytıp suyunçulep geleyin dep sizge rahmat aytayın dep geldim de. Bolsun karındaşım bolsun. Kanday жаңылыгың var? Emne menen geldin yine dep. Anan al karındaşımız öz aytıp başlaganda estedim. Bizge uşul katı orup özü basalbay kalgan eken. Şu bir tuğandары жолдошу 4 adam adiyal menen көтөрүп келген болчу. 2023 жылы дарылоо келген экен эстедим. Өзү басалбаганына байланыштуу мага көтөрүп келишкен. Мен тамырын кармап көрүп диагноз коюп, анан bir мүмкүнчүлүк бар. Бар Кудай Тааламдын колунда. Сен Кудайды, мен Кудай дейин деп дарылоого кабыл алганмын. Bizde 12 gün bir kurs lечения seansыбыз 12 gün болот. 12 gün seans kalıp gelişçü. Günde şu 4 adam götörüp gelçü. Ketip atkан кезде özünün ömürlük жолдошу şu bala götörgöndöй kılıp jonuna götörüp ketçü. Аябай оор акыбалда келген экен, ыйлап, депрессияда. Анан дайым эле ыйлай бересиңби, ыйлак кыз деп тамашалап эркелетип койчумун. Бул жерге келген киши ыйлап келип күлүп чыгыш керек. Sen ыйлабагын, hem bizgen gelgenge çeyin ıylagan bolsaң түшүнөm, азыр эми ыйлаба, Кудай дейли деп. Ошондон bir kurs лечение алып кеткен, ошол боюнча 1,5 жыл, 2 жылга чукул дайыны жок болуп кетти. Мен ар дайым күндө күтүп жүрдүм, качан келет экен деп. Себеби бул жерге бизге дарылоого келген адамдын мага санынын кереги жок. Мен сапатка иштеген адаммын. Ар бир адамдын ден соолугу үчүн, шулардын ден соолугунда болгон оорулар менен күрөшөм. Менин максатым ошол ооруну жеңип, адамдардын бир ден соолугун чыңдап бергенге себепкер болуу. Ana bul karındaşımız özünün diagnozdorun bарын özü toluktap aytıp beret. Men alарды kaytalap aytpayla koyun. Vraçtardın koygon diagnozu var. Ana bizge gelgende oşo özü basalbaya gelgen. Men oşol görgөнүмдөн баштап эле айтайын. Басканга мүмкүнчүлүк болбой, бу тоголун жерге кое алчу эмес, баса алчу да эмес. Şu bir туугандардын айтысы боюнча vraçтардан дарыланып, химия алган экен, башка оорулардан да аныкталып, лечение алып, анан vraçтар колунан келген жардамды берип, доктурдан чыгарышкан экен, акыбалы оор, мындан аркы дарылоону башка жактан, башка айласын издеп көргүлө деп, туугандардын айтышы боюнча vraçтар чыгарып койгон экен. Өзү Бишкек шаарында турат экен. Анан туугандары төркүнүнө деп Нарынга алып кетишкен экен. Акыбалы оор болбой калды деп. Анан Нарынга барып ошол үйүндө жаткан кезде ушу себепкер болуп калып, биздин YouTube каналын көргөн bir туугандары бирөө көрүп калып, үмүтсүз бир шайтан дейт. Үмүт кылышып Алладан суранайлы деп анан бизге катталган экен. Анан бул жерге көтөрүп келишкенде оор экен дегенде мен очерети жок, без очерет оор акыбалда кабыл алган экенбиз. Анан бул жерден bir kız дарыланып кеткен. Ошол боюнча 1,5 жылдан ашык убакытка чейин дайыны болгон эмес, келбей калган. Анан кандай жакшы болгонун да, жаман болгонун да биле албай, бирок жүрөгүмдө ойлонуп жүргөнмүн.
жүрөгүмдө жакшы сезим болчу. Кудайым буйрса колуман келген жардамды бердим. Меники сураш, бериш Алладан деп. Кудайга шүгүр, ошо 1,5 жылдан өткөн 2 жылга чукул дегенде карындашыбыз өз буту менен басып келиптир. Кадимкидей эч качан оорубаган кишидей өз буту менен басып. Анан мен эми тааныдым айда. Каякта жүрдүң, эмне келбедиң? Айыккандан кийин келбей койбойсуңбу десем, ошол мен кубанбайке бир кубанычым бар. Бул кубанычым бутуман басып айыгып кеттим. Жаман деген онкология деген оорудан айыктым. Анан экинчи дагы бир жаман кабарым бар. Бул деген ошол кезде мени сизге сеанска алып келип көтөрүп жүргөн жолдошум мезгилсиз дүйнөдөн кайтып бир кырсык болуп, каза болуп калды. Ошонун азасын күтүп сизге келе албадым, сүйүнчүлөй да албадым. Анан эми ошол жолдошумдун кыргыздын ырым-жырым бүтүргөндөн кийин анан келейин. 2 жылдан бери мен деле сизди унуткан жокмун, күнү түнү эстеп турдум. Карызым бар, барып айтышым керек. Эми жолдошунун жаткан жери жайлуу, аркасы майлуу сүттүү болсун. Ушу карындашыбыз дагы телевизордон эмеде YouTube каналдан интервью берген экен. Депрессияга түшүп, ыйлап, кыйналып, өз сөздөрүн толук айта албай. Себеби мындай жамандык адамдын башына келбесин. Мен дарыгер катары айтам, адам оорудан каза болбойт экен, адам ажалдан каза болот экен. Аллах таалам ар бир адамга өмүр чек коет экен. Ошол күнү сааты бүткөн болсо, оорусаң да, оорубасаң да ажал деген алып кетет экен. Ушул оорудан адам каза болбойт дегенбиз, оор деген ушу карындашыбызга Аллах таалам биздин тилеген ниет максаттарды кабыл кылып, оорусуна шифа берип, оорудан шифа табып айыгып кетип атат. Ал эми ушул келинчегин көтөрүп жүргөн күйөөсү бир кырсыкка учурап, мезгилсиз дүйнөдөн кайтып каза болуп калыптыр. Бул деген ажал экен. Ажалга айла жок. Ошон үчүн жанагы карындашыбыздын жолдошум жаткан жери жайлуу болсун деп атканы ошол көкүрөктө күйүт болуп арман болуп турган кыз экен. Бирок ошого карабай убакыт өтүп кетти деп барайын деп келиптир, өзүнүн рахматын айтып, рахматын кабыл алдык. Кудай таалам узак өмүр берсин, келечеги кең болуп, жакшылыктары көп болуп, Аллах таалам канча өмүр берсе, ошол өмүрүнүн баарын кыйналбай, оорубай жашасын деген ниетте өз батамды берем. Ушу карындашым Аллах таалам сага чың ден соолук берсин, узак өмүр берсин, ден соолунда кесел мээнеттерге шифа берсин. Аллах таалам асман жерден келгендей ар кандай апааттардан, кырсыктардан, жугуштуу оорулардан сактасын. Өмүрлүү, бактылуу бол. Амин. Аллаху акбар. Мен Ногойбай кызы Гүлжамал, Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен 2023 жылдын апрель айынын аягы, майдын башы менен резко шишип кеттим, шишик басып кетти, бутумдан башталып, ошо денемди толук шишик басып кетти. Ошентип мен обследованиядан өттүм. Жайы бою ошо текшерилдим, анализдерди тапшырдым, госко, частныйларга баарына аябай эмнени айтса бүт баарын жасап жаттым. Анан сенде миома бар экен, ошо миоманы алып салышыбыз керек деп, ошо операцияда болдум. Операционный период деп 2 ай. Ошондо мен июндун 22-синде операция болдум. Июнь, июль, август, сентябрь айында кайра текшерилип баштадым да, анткени менде шишик кеткен жок. Ошол эле шишик көбөйсө көбөйдү, бирок шишик кеткен жок. Даже башыман бери шишик болуп кетти да. Жатсам мындай бутылкадагы суудай да. Жатсам мындай равномерно мындай тарайт, турсаң кайра бутуңа ылдый сарыгып түшөт. Ошондой шишигим вообще кеткен жок. Анан ошентип кайра больницага жатканга туура келди, спецбольницага. Ошол жактан профессор Фарида Качкынбаева деген эжекебиз онколог. Ошол так диагнозду койду. Так диагнозду эмес эми. Нефротический синдром, гломерулонефрит деп ошол киши бөйрөгүңдү жакшылап текшерткиниң деп ошол киши диагнозду койду. Анан бул бөйрөк оорунун көп түрү бар экен. Аны биопсиядан гана билинет экен. Бөйрөк оору 30дан ашык түрү бар деп айтылат экен. Ошо биопсия тапшырып, Европага биопсия тапшырдык. Ошентип антипинтип отуруп жаңы жылдын алды болуп кетти. Жаңы жылдын алды менен декабрдын аяк жагында ошо биопсиянын результаты келди.
Ошо результаты мындай болуп келди. Амилодоз тип АЛ, поражение почек, нефротический синдром деп, гломерулонефрит деп коюлуп келди. Анан мага медицина кызматкерлери болгон күч аракетин жумшап, мага аларга да рахмат. Химиотерапия алдым. Химиотерапия экинчисин алгандан кийин эле атрофия болуп жатып калдым. 35 килограммга түштүм. Баса албай калдым, даже башымды көтөрө албай калдым десем болот. Амилодоз тип АЛ бул бөйрөктүн рагы деген сыяктуу да. Ошон үчүн химиотерапия алдым. Химиотерапия бир алганда 4 күн удаасы менен аласың. Кайра 28 күндөн кийин 4 күн удаасы менен ошентип 4 жолудан алыш керек да. А мен экинчисин алгандан кийин, экинчисин ошондо мен 2-февралда алдым. Экинчисин ошо 4 күн удаа алгандан кийин эле резко баса албай калдым. Сразу шишиктин баары кетти, атрофия болуп жатып калдым. Даже башымды көтөрө албай калдым да, мындайча айтканда. Өз алдынча баса албай калдым. Анан туугандарым ошо врачтардын айтуусу боюнча 2024 апрелге чейин жашайт. Даяр болгула, любой эмеге даяр болгула деп айтышкан экен. YouTube каналдан көрүп, эжекем жездем YouTube каналдан көрүп, анан жүрүп ушул жака алып баралы деп. Ошо келгенде мени ажалга салып көтөрүп келишти. Жолдошум, раматтылык эжекем, жездем да бир киши болуп ошо ажалга салып көтөрүп келишти. Ошо акыбалымды көрүп мени без очереди кабыл алышты. Биринчи көргөндө ал кезде мен депрессияда болчумун, аябай глубокий депрессияда, качан өлөм деген эле ой башымда болуп калган. Анан тамырымды кармап көрүп, өзүнүн диагнозун койду. Кай жерим ооруйт экенин анык сразу айтты, эч нерсе мага айттырбай эле. Өзүм деле сүйлөй албайт элем ал кезде. Анан сенин бу жериң ооруйт экен деп ошо так диагнозду койду. Анан ошо дарылап баштады. Чайын ичтим, суусун ичтим, дем салды, ошонун баарына катышып, сеанстарга катыштым. Анан кадимкидей бир нече убакыттан кийин өзүм өз алдынча басып баштадым. Жок, мага терс таасири болгон жок. Мен ошо химиотерапия алып жатып калгандан кийин уйку жок болуп калган да, ошо уктай албай калгам. Таңдын атышы мага тозок эле. Ошо биринчи жолу келип, ошо сеансты алып, биринчи жолу дем салып кеткен күнү кадимкидей уктап, ошо көзүмдү ачсам таң агарып калыптыр. Аябай таң калдым да, ошо биринчи жолу мындай жакшы уктаганыма. Кадимкидей бутумдун ооруганы, баягы сайгылашып ооругандары сезбей жакшы тынч уктадым ошо биринчи күндө. Анан кадимкидей өзүмө канат байлап, мындай ишеним артып, ошо аябай берилип, ошо сууну, чайды сеанстарына кечикпей калбай, ошо раматтылык жолдошум алып келип жатты бул жака. Ошо толук курс лечения алдым ошондо. Ошо бир курсту эле алып, анан жок, сентябрда кел деди. Ошо сентябрда бир аз мүмкүнчүлүгүм боло алган жок. Ошо салкыныраак деп Нарынга алып кетишкен мени. Ошол жакта эжемдин колунда болуп сентябрдан кеч күздө келдим, суук түшүп калганда. Октябрларда анан суукта уже эшикке чыга албай үйдө эле болуп калдым. Шишик химиотерапия алганда эле резко кеткен. Резко кетип ошо атрофия болуп жатып калдым да. 35 килограммга түштүм. Азыр өзүм басып иштеп жүрөм, Кудайга шүгүр, Кудайга чексиз шүгүрлөр, ыраазымын. Дарыланып лечение алып кеткениме 2 жыл өтүп кетиптир. Ошо Кубанбайкеге ыраазычылык, Кубанбайке Салиман эжеге ыраазычылык билдирген эмесмин убагында. Ошо азыр ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп келгем. Ошо 2 жыл бою ошол мага тынчтык берген жок. Бир да жолу барып ыраазычылык билдирген жокмун деп ошо атайын келип мен ыраазычылыгымды билдирип аткандагым. Аллахыма шүгүр, баары Кудайдан. Кубанбайкенин, Салима эженин эмгеги чексиз. Рахмат сиздерге. Ушинтип эле эл керегине жарап кызмат кылып жүрө бериңиздер. Аман эсен болуңуздар, узун өмүр, ден соолукта болуңуздар. Ошо бир туугандарыма абдан ыраазымын. Рахмат сиздерге. Ден соолукта болуңуздар, балдарыңыздардын урмат сыйын көрүңүздөр. Сиздерге аябай ыраазымын. Мындай анан раматтылык жолдошум улан кыйын күндөрдө жанымда жүрдү, ошо ажалга көтөрүп ташыды, коляска
коляска эле салчы мени десем, жок, сен коляскага көнүп кетесиң, ошон үчүн ажалга эле көтөрөбүз деп ажалга салып ушул жака ташып жүрдү. Жаткан жери жайлуу болсун, жаны жанатта болсун, жаткан жери жайлуу болсун, жаны жанаттан орун алсын. Мен жолдошума абдан ыраазымын. Мен ушул жерге келип аябай көп ооруларды көрүп атам, аябай кыйналып келгендерди көрүп атам, ажалга салып, сүйрөп, коляскага салып келип атышат. Кудай таалам жеңилинен берсин, баардык нерсени жеңилинен берсин. Эч ким оорубасын, дүйнөдө тынчтык болсун.